Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир мисал катары бул максимум баага экономисттердин кандайдыр бир деңгээлде дискуссияга ачкан бир темасы бар. Билесиңиздер, бул бөйрөк органынын жана максимум баа деген мисал катары айта кетмекчимин. Демек, биз билесиңер көптөгөн азыркы учурда оорулар бар, бөйрөк жетишпестигинен жашап жаткан адамдар бар. Булар бөйрөк органы иштебей калгандыгы үчүн аларга же бир башка бөйрөк трансплантация кылыныш керек, жасалыш керек, башка бөйрөктү донордон алыш керек. Же болбосо ошол бөйрөктү функциясын аткарган, канды тазалаган кандайдыр бир орган, бир аппаратка ошол кандарын тазалатып турат. Ал дагы өтө кымбат. Ошондуктан бул бөйрөк дефицитинин жетишпегендигин кантип чечсе болот деген суроо келгенде, экономисттер аны бөйрөктүн мисалы үчүн сатылуусун, мисалы үчүн эгерде мамлекет айтат бөйрөк сатылбасын, бөйрөк бир гана же донор бериш керек. Донор деген ошол ооруп калган оорулуунун жакындары донор катары бериш керек. Же болбосо бирөө өлгөндөн кийин ал өзүнүн органдарын менин башкалар колдонсун деген жазуу жазып кетсе, ошону алып колдонсо болот. Аны алып колдонуу үчүн оорулуулар же күтүүсү зарыл, кезекке туруп күтөт. Күтүп жеткендер бар, ага жетпей калгандар бар. Ошондуктан мисалы үчүн мамлекет эгерде чек койсо, бөйрөктөр сатылбасын десе, анда бөйрөк 0 сом болсун. 0 сом деген бекерге, бир гана донор берсин, акчага сатылбасын деген учурда кандай проблемалар чыгышы мүмкүн деген экономикалык жактан анализин караганыбызда, мисалы үчүн эгерде мамлекет чек койсо, бөйрөк сатылбасын деп, анда бекер 0 сомго эс дегенибиз сунуштоочулар. Демек 350 киши донор бөйрөгүн берүүгө ыраазы экен, же өлгөндөн кийин анын бөйрөгүн колдонгонго ыраазы, 350 гана. Бирок ошол бекер алам дегендердин саны канча экен? 1500 киши. 1500 киши мен ошол бөйрөктү алат элем деп кезекте турушат. Экөөнүн айырмасын караңыздар, өтө чоң. Экөөнүн айырмасы өтө чоң болгон үчүн бул жерде дефицит пайда болуп атат. Кээ бирлер ушул 350ге жеткендер бар, жетпей дагы өлүп кеткендер бар. Ушул маселени чечүү үчүн экономисттердин сунушу, мамлекет бул бөйрөк сатууга чек койбош керек деген сунушу бар. Ал кандай сунуш дегенибизде, бөйрөк дагы рыноктук баада сатылсын. Ким кааласа өзүнүн бөйрөгүн рыноктук баада канча болсо сата берсин. Ал бул деген кандай? Мисалы үчүн мен бөйрөгүмдү саткым келсе, $30,000 болсо, $20,000 болсо, мен ыраазымын, мен сата берем сыяктуу болсун деген бир сунуштар бар. Албетте бунун жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Аны албетте өтө тыгыздык менен изилденүүсү шарт. Бирок экономикалык көз караш менен караганыбызда, бул тыгыздык, бул жетишпездик, ошол бул жерден 350, 1500, 1200, 1150 айырмасы канча болуп атат? 500 болгондо 1250 башка 1150 сомдук 1150 киши бул жерде бөйрөк жетишпештигинен көрүп атат. Ал эми эгерде рыноктук баада сатылганда, бул 1000 киши алмак эле бул рынокту. 350дөн 1000 кишиге бул маселе, 1000 киши канча киши болуп атат? Айырмасы ошондо 650 киши бөйрөккө ээ болмок эле деген теория бар. Ал эми бул теорияга каршы чыккандар мындай айтып атышат: анда бир гана байлар бөйрөктү сатып алмак эле, кедейлер сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болуп калат эле деген ойлор бар. Бирок ошол эле учурда бир жагынан караганыбызда, биздин эгерде бекер болгондо 350 киши пайдаланып атса, акча менен болгондо 1000 киши, 650 кишинин
жашоосун кандайдыр бир деңгээлде куткарып калып атат эле деген бул рыноктук баа кандайдыр бир деңгээлде куткарып калып жатат эле. Ошондуктан албетте бул орган сатылсын же сатылбасын деген дискуссияга ачык, бирок негизинен экономикалык көзкараш, башка этикалык, диний жана башка факторлорду биз көзгө алдына албаганыбызда, бир гана экономикалык көз караш менен караганыбызда бул маселени рыноктук баа чечмек эле. Рыноктук баа чечип, көптөгөн адамдардын жашоосун куткарууга себеп болот экен. Эми урматтуу көрүүчүлөр, минималдык бааны мен силерге айта кетейин. Минималдык баа бул жерден бул максималдык баа болду. Минималдык баа мамлекет кээде бааларга минималдык баа коёт экен. Мисалы үчүн минималдык баа деп кетейин. Минималдык баа. Бул жерде эки түрдүү болот экен. Ошондой эле бул кайрача айтканда көлөм жана баа, бул сунуш жана талап. Мисалы үчүн биз эмгек маянасын айта кеттик. Мамлекет айтты, минималдуу эмгек акысы деген бизде закон бар. Кыргызстанда минималдык эмгек акысы 1200 сом. Bir ayına 1200 сом минималдык айлык эмгек акысы. Ал эми bir адамдын bir айда минимум акча куротуш керек, жашаш үчүн минимум керек болгон каражат бул 5657 сом экен. Кыргызстанда орточо айлык акысы 14777 сом экен. 14777 сом. Ал эми минималдык айлык, минималдык эмгек акысы 1200 сом экен. Мамлекет айтты, ал эми бул жерде биз айлык акыны биз айттык, маяна, айлык маяна эмненин негизинде пайда болот? Рыноктук негизинде пайда болот. Бул жумушчулар менен фирмалардын талабынын негизинде рыноктук айлык акы пайда болот экен. Эми рыноктук айлык акы пайда болгондо, демек бул рыноктук айлык акынын ошол адамдар үчүн жетиштүү болгон үчүн бул рыноктук айлык акыга ыраазы экен. Мамлекет айтса, мисалы үчүн рыноктук айлык акы 20 000 сом болсун дейли. 20 000 сом. Адамдар 20 000 сомго алууга ыраазы, жиш бергендер 20 000ге берүүгө, ошол жумушту берүүгө ыраазы экен. Демек, дейли бул жерде 100 000 киши, 100 000 иш берүүчү, жумуш берүүчү жана 100 000 иш берүүчү жана 100 000 жумушчу 20 000 сомго иштөөгө ыраазы. Бул рыноктук баа, рыноктук айлык акы. Мамлекет айтты, мен элдерге жардам бергим келет. Минимум баа 20 000 эмес, канча болсун дейт? 25 000 сом болсун дейт. 25 000 сом болсун деп закон чыгарды, мисалы үчүн. Бул жерде эмне болот экен? Бул жерде минимум баа. Минимум баа. Минимум айлык акы. Минимум эмгек акы. Эмгек акы. Бул жерде эмне болот? Албетте бул ким үчүн жакшы? Бул ошол иштейм деген жумушчулар үчүн жакшы. Мамлекет себеби айлыгын көтөрүп берем деп аракет кылып атат. Бирок ким үчүн жаман? Бул ошо фирмалар үчүн, ошол жумушчулар талап кылган фирмалар үчүн жаман экен. Себеби алар кымбат айлык төлөөнү каалабайт. Ал кандай проблема пайда болот бул жерде? Проблема иштейм дегендердин саны көп, бирок иштетем деген, жумуш кылам дегендердин саны аз. Бул жерде эмне пайда болду? Ашыкча. Эмненин ашыкчасы? Жумушсуздардын ашыкчасы. Жумуш берем дегендер бул гана жумушчуну, мисалы үчүн айтайлы, 80 кишиге гана, мен 80 000 кишиге гана 25 000ден айлык бере алды. Бирок мен 25 000ге иштейм деген адамдардын саны дейли 150 000. Демек 70 000 адам жумушсуз калды.
Өзүңөр көргөндөй бул политика, экономикалык саясат терс таасирин алып келди. Мамлекет айлыкты көтөрөйүн, элдер жакшы жашасын деп аракет кылды. Бирок мамлекет бул законду рыноктук баадан кымбат бааны айткандыгы үчүн өлкөдө жумушсуздук көбөйүп кетти. Жумушсуздук эмнеге көбөйдү? Себеби иш бере турган фирмалар, компаниялар, жеке сектор кымбат зарплата берүүнү, башкача айтканда айлык акы берүүнү каалабайт. Ошондуктан алардын саны азайып кетти. Бул айлык акыга иштейм дегендердин саны көбөйүп кетти. Талап көп, сунуш аз, демек жумушсуздук көбөйүп кетти. Бул саясаттын терс таасирин биз бул жерде эмне кылып атат экенбиз, көрүп жатат экенбиз. Негизинен бизде айта кеттик азыр жерде. Бул Кыргызстанда мындай маселе жок, бул проблема жумушсуздук маселе жок. Кыргызстанда тескерисинче баалар, эмгек айлык акысы рыноктук баадан жогору эмес, тескерисинче рыноктук баадан төмөн болгондугу үчүн мамлекеттин бул эмгек акыга болгон саясаты эч кандай жумушсуздукка алып келбейт. Себеби 1200 сом албетте бул өтө аз сумма, өтө бул бир айлык 5000 сом, бирок мамлекет айтты минималдык айлык акы 1200 сом деп белгилегендиги үчүн бул биз үчүн кандайдыр бир жумушсуздук проблемасын же максималдуу 1200 болсо эч кандай проблеманы алып келбейт экен. Кайра эле ошол маселени айта кетсек, бул ошол С дегеним жумуштуулар, Д дегеним талап кылгандар, ошол фирмалар, жеке сектор. Бул жерде рыноктук баа бар. Бул жерде рыноктук баа дейли 30 000 сом, кайра эле 30 000 сом. Бул жерде кайра эле 100 000 киши 30 000ге иштейт деп эсептейли. Бул демек бул айлык акы, бул иштейм деген жана жумуш берем дегендердин саны болуп эсептелет экен. Мамлекет мисал үчүн Кыргызстанда өзгөчө мамлекеттик органда иштеген жумушчуларды караганыбызда, врачтар болсун, милиция күч органдары болсун, же болбосо мугалимдер болсун, алардын айлыгын карап чыкканыбызда рыноктук баадан төмөн болгонун көрүп жатабыз. Демек алардын айлыгы, мисалы үчүн айтайлы, орточо эсеп менен Кыргызстанда 14 000 дейли, 14 000 экен, 15 000 сом айлык алышат, мисалы үчүн 15 000 сом айлык алат. Мамлекет 15 000 сом айлык алышат. Бирок ошол врач жеке секторго барып иштесе, мисалы үчүн жеке больницага барып иштесе, ал 30 000 айлык алат. Себеби жеке сектордогу баа рыноктук баа, бул болсо мамлекет берген баа. Эми анда эмне үчүн мындай суроо пайда болушу мүмкүн? Эмне үчүн анда мамлекеттик ооруканада иштеген врач жеке секторго барып иштебейт деши мүмкүн. Анын өзүнүн чече турган маселеси, альтернативасы болсо ал жерге барып иштеши мүмкүн. Бул жердеги негизги максатыбыз, бул жерде мамлекет эгерде рыноктук айлык акыны бербесе кандай проблемалар чыгышы мүмкүн деген суроого токтоло кетели. Кандай проблемалар чыгышы мүмкүн? Мисалы үчүн, мен мамлекетте мугалим болуп иштесем, 15 000 айлык алсам, бирок мен рыноктук шарттарда жашагандыгым үчүн менин жумшаган каражаттарым 15 000ден көбүрөөк болушу мүмкүн. Себеби мен бааларды, бир нерселерди, өзүмө керектүү нерселерди сатып алганда, мен рыноктук баада сатып албайм, мамлекет койгон баада сатып албайм, мен рынок койгон баада сатып алам. Рынок койгон баалар меникинен кымбатыраак экен. Мисалы үчүн, мен үчүн жашашым үчүн 30 000 керек, бирок мамлекет мага 15 000 берип атат. Ал эми бул жетишпегендикти мен кантип чечем анда? 15 000 мага дагы жетпей атат. Бул жетишпегендикти мен кошумча башка жерде барып иштешим керек, же бирөөдөн айлык бирөөдөн карыз алышым керек, же болбосо менин мисалы үчүн келинчегим дагы иштеш керек. Себеби буну жабыш үчүн биздин
чыгымдарыбыз көп. Кредитим бар, мисалы үчүн төлөшүм керек. Же Кыргызда баягы той топур көп болот, ал жака барыш керек, баласын окутуш керек, кийим кече алыш керек сыяктуу каражат чыгымдарыбыз көбөйүп кетет. Ошондуктан айлык акысы жетпесе эмне кандай проблемалар чыгышы мүмкүн деген суроо пайда болуш. Себеби рыноктук баада мамлекет сөзсүз түрдө айлык бериш керек экенин берет. А жетишпесе кандайдыр кошумча жумуштарды же кошумча башка маселелерди иштөөгө туура келет экен. Эми менин айтайын дегеним бул жерде мисалы үчүн акча жетишпей атса, баягы биз айтып кеттик, көмүскө иштер көбөйүп кетиши мүмкүн. Көмүскө иштер дегенибиз бул коррупция көбөйүп кетиши мүмкүн. Же болбосо баягы көмүскөдөгү мамлекет каалабаган закондук сыртындагы иштер көбөйүп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн биз бардык милициялардын коррупционер дей албайбыз, же бардык врачтар коррупционер эмес. Албетте ак иштеген, жакшы иштеген бардык биздин күч органдарыбыз жана дарыгерлерибиз жана мугалимдерибиз бар. Бирок ошол акча жетишпегендиги үчүн, рыноктук баа жетишпегендиги үчүн кээ бир учурларда коррупция ушул органдарда дагы көбөйүп кетиши мүмкүн. Эмне үчүн? Себеби мага акча керек. Акча керек болгондо, анда ушул акча керек болгондо, анда мен аны коррупциялык жол менен дагы өзүмө табышым керек. Себеби мамлекет берген акча мага жетпей атат. Рынокто мага акча керек. Мен аны каяктан алам? Кошумча жумушум болбосо, кошумча ишим болбосо, кошумча убактым болбосо, анда ушул жолго барууга туура келди деген ой дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан ушул маселени чечүү үчүн албетте мамлекет сөзсүз түрдө ошол дарыгерлердин, күч органдарынын жана мугалимдердин айлыгын көтөрүш керек. Көтөргөндө гана бул органдардагы негизги коррупциялык маселелерди чечсе болот деген үмүт жана теория бар. Бул теориялык жактан караганда бул маселени да ушул негизде чечсек болот. Кыскача бүгүн силерге рыноктук баанын кандай функциялары бар экенин жана кандай адамдарга пайда алып келерин, кандай жумуштар аткарганын биз силерге айта кеттик. Келерки сабактарыбызда дагы ошол рыноктук бааны уланта бермекчибиз. Рыноктук баанын адамдардын, сатуучулардын, алуучулардын жашоо деңгээлине кандай пайдаларын жана мамлекет дагы киришкенде кандай зыяндар алып келе тургандыгын кыскача дагы кийинки сабактарда уланта бермекчибиз. Бүгүнкү сабак ушуну менен аяктады. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.